Достор, урматтуу күйөрмандар, Эгиз Тумар долбоорунда ушундай кырдаал биз негизи бир жупту накруткадан кармап калганбыз. Боттор менен иштеп аткан белгилүү болду биз үчүн. Ошондуктан биз баш тартканбыз. Анан уюштуруучу жааматка дагы биз ушундай болуп атат, мына деп тастыктап берсек дагы бизди игнорго коюп, эми биз аларды чыгара албайбыз, уланыш керек, эптеп бүтүрүп салалы дейт. Анан биз мындай чындык болбогон долбоорго катышпайбыз, биз баш тартабыз десек, бизди коркутуу, үркүтүү жолдору менен КТРдин эшиги жабылат силер үчүн, клиптериңерди алабыз, кое бербейбиз деген коркутуулар болду. Бирок ага да баш ийбедик. Андан кийин авторитеттүү адамдар салды ортого. Анан алар адамдардын менен макул эми биз финалына чыгып проектти бүтүрүп берели десек, бүгүн түз эфирден биздин артыбыздан жамандап, бизди проектке келбей койгон сыяктуу, корккон сыяктуу мамиле жасап коюшуптур. Биз эми толугу менен бул долбоорго катышпайбыз деп баш тартып атабыз. Мен эле эмес, Чолпон экөөбүз эле эмес, 4 жуптан 3-өбүз. Бул Аксай, Жаңылай, Мирзат жана Жанар. Ошол биз бир топко каршыбыз, анткени алар нечестным путем участвуют на этом проекте. Биз баш тарттык, кыскасы. Билбейм, балким КТР менен тиги жуп келишим түзүп алышканбы, же болбосо тиги жуптар өзүнчө кандайдыр бир туура эмес аракеттер жасап атабы. Бирок бизди ушу уюштуруучу жааматтагы игнорго салып салган үчүн биз ушундай ойго келип атабыз. Бир жупту эле алдыга сүйрөп барышат эң башынан эле. Ошондуктан биз бул долбоорго катышпайбыз мындан ары. Бул долбоор үчүн биз эң кымбат баалуу убактыбызды да короттук, акчабызды да салдык. Суббота күндөрү ар кандай концерт, той баардыгын четке койдук. Акчадан да калдык, өзүбүздүн акчабызды да салдык, убактыбызды короттук, энергиябызды короттук, баалашкан жок. Бул проектте негизи бизге эфирле тартуулагандан тышкары эч нерсе жасап берген жок. Биз артта жасалгалардын баардыгын, ырларыбызды полный өзүбүз жасап, өзүбүздүн каражатыбызга алып келаткан долбоор болчу. Эгерде ушул жагында биздин моюнубузга биз ушунча акча салдык, короттук десе, ал калп. Ишенбеңиздер. Туугандар, чындык жеңет. Ак бойдон калат, кара караят.